Кайсы кыздан сураса бүгүн жигитим бар дейт да. Уялыш керек, бул өтө жаман нерсе. Бул жаман күнөө иш кылууга менин партнерым бар, шеригим бар деген. Зина кылышка, сойкулук кылышка, өбүшкө, керек болсо жатып калышка менин жигитим бар деген. Эми көп айтышы мүмкүн, бул жөнөкөй нерсе да, менин жигитим бар, сөзсүз тиет үйлөнөт деген нерселерди айтышат да, кээ бирлер бүгүн ызы жок кылып. Мага үйлөнөт сөзсүз түрдө, же мен аны алам сөзсүз түрдө дегендер чыгат да. Биз статистикага карайбыз. Статистика карап, ошол бизди анык түрдө чыгарып берет да. Статистика боюнча дагы 80% ошо жигитим дегенеге эрге тийбейт баары бир. 5-нчи курска чейин бишегиде ошода калаган жерде калагандай ишин кылып жүрөт да, 5-нчи курстан кийин бүткөндөн кийин башка эле бир жигитке турмушка чыгып кетип калат. Көп учурда ушундай. Же жалганбы? Чын. Чынбы? Көп учурда ушундай. Бизде статистика ачып берет. Жигитим бар дегени бул кылмыш кылууга, күнөө кылууга менин шеригим бар деген. Бул уят, бул кыз баладан чыгышы мүмкүн эмес нерсе. Мусулман кыздан, кыргыздын кызынан бул нерсе сөз чыкпашы керек. Жигитим бар, деп. Сыймыктанып айтат. Уят эмес бул нерсе. Ошондуктан, урматтуу эже карындаштарым, ойноп сүйлөсөң дагы ойлонуп, ойгонуп сүйлө. Балким бир салих, имандуу жигит, байлыгынан дагы, иманынан дагы бардыгы красавчик жигит сенден ушул нерсени сурап калышы мүмкүн. Чындап ата-энем жиберем дей турган жигит. Дароо эле жигит кыз болуп ойнош болуп жүрүш эмес, дароо эле жигитим ата-энем жиберем деген жигитке сен ойношуң бар дегенде маани кеп калат да. Бул чындап ушундай нерсе. Никеси жок жүрүп атасың, бул күнөө кылып атасың дегени. Шуну билип алгыла. Жигитим бар дегени андай кылгам, эки жака барганга, никесиз кээде өбүшүүгө, же романтика кылып кафелерде отурууга уруксат деген маселе жок шариятыбызда, динибизде. Ушуну түшүнүп алыңыздар. Ошондой экен, урматтуу эже карындаштарым, эркектер силер дагы көп учурда ошо девушкам дегенге үйлөнбөйсүң сени. Эч качан үйлөнбөйсүң сен. Девушка ал жөн эле пайдаланыш үчүн болуп калды азыр. Кудайым өзү сактасын. Кудайым өзү сактасын.